Багыш айыл өкмөтүнүн тургундары 469 гектар жерди айыл өкмөттүн балансына кайтарууну талап кылууда. Сугат жерлерди, ушулар жайыт жерлерибиз бар, ушуларды кайтарып берсек, ушул жерде биздин балдарыбыз ушул жерде иштеп, ушул жерде калса болот эле. Союз мезгилинде Багыш айыл өкмөтү Достук совхозу болуп турган. Андагы жер Сузак райондук аткаруу комитетинин чечими менен Жуфпром базасына өткөрүлүп берилген. Кийин СССР таркаганда тагыраагы 1992 жылдары Жуфпром базасы жоюлган. Себеби мындан башка дагы бул Достук завхозунан башка деле жерлер спецхоз үчүн берилген. Ал айыл өкмөттөр өз жерин кайтарып алган. А биз учурунда албай калып, эч кандай документтин негизи жок эле Ташбулак айыл өкмөтүнө өтүп калганда, ошо спецхоз иштеп аткан учурда ал буйрук күчүндө болгон. А спецхоз жоюлгандан кийин жер өз завхоздун ээсине кайтарылыш керек эле, ошол учурда кайтпай калган. Аталган 469 гектар жер Ташбулак айыл өкмөтүнүн балансына өтүп калган. Буга нааразы болгон Багыш айыл өкмөтүнүн тургундары аталган жерлер тарыхый ээсине кайтышы керек деп эсептейт. Ошонун негизинде Ташбулактагы ушул жерлерге ошону негиздеп ээлик кылып келатат. Бул жерди дагы туура эмес пайдаланып, бир адам эле 100-150 гектар жерди пайдаланып атканына биз дагы өкүнөбүз да. Биздин өзүбүздүн жерди башка бирөөлөр 100-150 гектардан пайдаланган. А бизге болсо жашоочулар бул жерлер негизсиз эле Ташбулак айыл өкмөтүнө өткөндүгүн айтышат. Бул өлүш жерлерге үйлөрдүн жана курулуштардын курулгандыгын билдиришет. Ташбулак айыл өкмөтүнө өткөн деген мындай кайсы чечимдин негизинде бул жерлерди алган Ташбулак. Ошону бизге эме кылып берсин, доказ айтат. Биздин айыл өкмөттүн территориясы, биздин айыл өкмөттөгү жашаган адамдардын жерлери да. Ушул нерсени реалдуу түрдө чечилсин деп атабыз. Өзүбүздүн айыл өкмөткө түшсө, ушунча жердин налогтору, ушунча эмелер биздин өзүбүздүн өкмөттүн бюджетине түшсө, карапайым адамдардын жашоосу оңолот эле кыйла. Жашоочулар 2012 жылдан бери аталган маселе менен тиешелүү жактарга кайрылышкан. Деген менен алгылыктуу жооп албай, бул маселеге чек коюлбай келген. Жердин картасын жана кандай негиздемеде өткөндүгүнө күмөн санаган тургундар маселе мыйзамдуу түрдө каралышын талап кылууда. Ушул айыл өкмөт же болбосо кайсы мыйзамдын негизинде ушул жерди өздөрүнүн алганын көрсөтпөй атат. Кайсы мыйзамдын негизинде алышты булар. Кимдер макул болуп ушул жерди берди? Бизге көрсөтпөй атат дагы, айтпай атат дагы. Ошон үчүн ушул вакыт чейин чечилбейт. Аякка кайрылабыз, бияка барабыз, акимге барабыз, районго барабыз, исполкомго барабыз. Чыгылып барбаган жерибиз жок. Барсак эле чечебиз болупту, карап көрөчү, маселени мындай болобу, тигиндей болобу. Акыры келип, кече сотко берип окшойсуңар деди. Мындай мүнөздөгү даттанууларды Ташбулак айыл өкмөтү четке кагууда. Бул жерлер айыл өкмөттүн балансында мыйзамдуу түрдө турганын айтат. Ошо Багыш айыл өкмөтүнүн тургундары айтканы бул чындыкка дал келбейт. Бул мыйзам чегинде биздин карта баланста, жер баланста турат. Эч кандай алардын жери эмес. Эми алар баягы эски карта боюнча биздики болгон ата бабасы иштеткен деген эле баягы кыргызчылык кылып эле ушундай эмет айтып атышат. Алар эми просто айтып атам го, беттирмачылык кылып эле атышат. Алардын эч кандай документи жок колунда. Ал мыйзам чегинде биздин баланста турат, жер баланста. Биздин жер Ташбулак айыл өкмөтүнүн жери. 1994-жылы реформа жүрүп турган маалда Достук жана Октябрдын 40 жылдыгы совхозу бириктирилип, Ташбулак айыл өкмөтү түзүлгөн экен. Анда Достук совхозунан алынган 290 гектар сугат, 98 гектар чөп чабынды жана 78 гектар жайыт жери бар болгон. Анан ошо менен Ташбулак айыл өкмөтү түзүлүп, Ташбулак айыл өкмөтүнүн балансына бекитилген. Бүгүнкү күндө жер баланс отчетунда дагы турат. Аны эми өткөрүш үчүн Ташбулак айыл өкмөтүнүн кеңешинин макулдук чечими керек биринчи. Ага Ташбулак чечим чыгарганга каршы чыгышкан. Бербейт экен. Ансыз биз эч иш аракет кыла албайбыз да. Багыш айыл өкмөтүнүн тургундары эми бул маселе боюнча сотко да кайрылышаарын билдиришти. Аталган айыл өкмөттө 20 миңден ашык калк жашайт жана алардын арасында дыйканчылык менен алектенгендер да көп. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.